Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романынын 2 китебинин уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Бул күнү Жанызак да сапарга чыкты. Ал көптөн бери колуна тийгизе албай жүргөн BMW үлгүсүндөгү спорттук машинасын кечээ гана өзүнө жаздырып, анын толук кандуу кожоюну болуп калды. Азыркынын мындай күлүк унаасынын рулуна отуруусуна Карабетте иштегенден берки чогулткан акчасы жол берди. Оңдой берди болуп, бул учурда каралар дүйнөсүндө эч кандай орчундуу окуя болгон жок. Анын Карабетке желдет болгонун ата-энеси баш болгон айлана чөйрөсүндөгүлөр билбеди. Андыктан каралар аталыгына кызмат кылуусуна эч ким тоскоол болбоду. Чынында кымбатка эле түштү. Каралар дүйнөсүнүн аталыгы жакшы төлөп бербесе жөнөкөй эле машина алмактыр. Анан мындай күлүккө сырттан суктана карап тим болмок. Көрсө адам чөнтөгүндөгү акчасына жараша оокаттарга умтулат турбайбы? Жанызак да алганга жараша алайын деди. Эмнеси болсо да бул дөөтү өзүнө буйрулуптур. Эми бүгүн 2 студентти, карындашы Дилгира менен иниси Өмүрзакты алып туулган жерине салып уруп жөнөдү. Оңдой берди болуп, бир топ күндөн бери бошотпой аткан шефи Карабет дагы эч жака чыкпасын айтып, суранбаса деле бир жумага эс алуу берди. Демек ушундан пайдаланып, жаңы унаасын кумарын кандыра айдагыча айылга барып, досторуна мактангыча майлап, кан чыгарып ата-бабаларына Куран окутуп элден бата алып келсе болот. Түркияга кийинки таңда учуп кете турган Аманат менен Арзууну узатмакчы болду эле, алар убара болбоосун өтүнүп болбой коюшту. Ал экөө да айылга чогуу барып ата-энеси менен учурашканы жатышкан. Бирок убакыттын тардыгынан мүмкүнчүлүктөрү болгон жок. Байке менен жеңеси да телефондон жакында эле көрүшпөдүк беле деп келбей эле коюуларын эп көрүштү. Түндө Аманаттыкына бир туугандар чогулушуп, түн бир убакка чейин кужулдашып отурушту. Өткөндү эскерип, келечекти болжошту. Алды жактагы жашоо ажайып кооз сезилгендиктен, учурда да өзүлөрүн бактылуу сезип турушкандыктан бир туугандардын көңүлү ачык, отуруштары шаңдуу болду. Эртең менен эрте коштошуп, бири-бирине ак жол каалашты. Аманат армияга барып келгенден бери Жанызак экөө биринчи жолу эс акылдуу бөлүнүшүп жатышкандыктан кыйыша албаган сыяктанган кызыктуудай сезимге кабылышты. Базарга барып, бөбөктөрүнө базарлык, ата-энесине белек, чай чамек алып, жанындагы 2 студенттин жатаканасын барып, өзүнүкүнө кирип чыккыча убакыт күтпөстөн түштөн ооду. Айтылуу Бишкек Торгарт жолуна чыккандарында гана жол тыгынынан тажаган Жанызак сүлүк карасынын тизгинин бошотту. Мингени машинанын күлүгү болсо, алдында мел-мелдеген жол турса, кайсы жаштын көңүлү шаттанбайт. Бир туугандары менен тамашалашып, улам бир машинаны кууп өтө айланма жолдо зымырап келе жатты. Айланада жаздын жашыл көркөмү жадырайт. Ар кыраган жумшак жел көңүл сылайт. Жайына койсо, мындан дагы катуу, тим эле учура айдайт болчу. Бирок жол коопсуздугу деген бар. Аны көзөмөлдөөчүлөр көп. Сары Өзөн чүйдү кесип өтүп, боом капчыгайында киргенде Жанызак тизгин тартып, жол боюндагы кафеге токтоп, тамактанганы токтошту. Буйртмаланган тамак алдыга келгиче телефонго тартылган Аманат менен Арзуунун үйлөнүү тоюнда түшкөн сүрөттөрдү көрүп отурушту. Өздөрү тарап менен эки жак чогуу түшкөн сүрөттөр көптүк кылган. Азыраак кудалар жактыкы аралашкан көп сүрөттөрдүн арасынан бирөөсүн көрсөткөн Дилгира суроо берип калды. «Байке, могулар кимдер?» «Булар Аманат байкеңдин жаңы туугандары да», деп 2 жаш менен чогуу түшкөн 10 чакты аял эркектин арасынан Нуркыз менен Алмакан апаны тааныган Жанызак кунт кое карап, алардын арасындагы аз-маз агы бар кайраттуу чачы уюлгуган, келбеттүү кишиге көзү түштү.
Өткөн тойдо өзүнчө бир столду ээлеп отурган бул топтогуларга Жанызак жакшылап байкоо жүргүзгөн. Дали болсо Аманаттын жаңы туугандары деген ойдо жана алардын арасындагы өзүн өткөн жылы каматып жибере жаздаган Айкызды көрүү максатында жакындан көз жүгүрткөн. Арасында Нуркыздан башка жаш кыз жок болгондуктан анын келбегенин түшүнгөн. Анан кайсы бети менен келмегеле деген ойдо бул бейтааныш адамдарга карап турганында ушул келбеттүү кишини бир жерден көргөндөй болуп туруп алган. Бирок таптакыр эстей албай койгон. Азырда бул ким эле, кайдан көрдүм эле деген ойдо бүшүркөп, бирок канчалык эс тотумун аңтарса да эч нерсе таппай койду. Тамактанып алып жолго чыгышты. Кайрадан ой кыялдарына алаксыды. Иниси менен карындашы да айланадагы көркөмдүккө көз жүгүртүштү. Бирок залкар тоолордун койнунда ойкуп кайкыган жол кең жайыкка чыга берип, оң жакка бурулуп, Кубакы ашуусуна жабышаарда Жанызак чукулунан тормоз тепти. Бейкапар келаткан Дилгира менен Өмүрзак чоочуп кетип, эмне болгонун сурашты. Бул өзүнө да күтүүсүз болгондуктан Жанызак унчуккан жок. Ал бир туугандарынын суроосун кулак сыртынан кетире өз ойлору менен алек болуп азга отурду да, анан дагы да күтүүсүз аракетке барды. Тар жолдо машинаны артка, алга берүү менен дароо чукулунан артка бурулду да, кандай келсе ошондой эле учура айдап жөнөдү. Байке, эмне болду? Бирдемени унутуп калыпсызбы? Эч нерсеге түшүнбөгөн бир туугандары жарыша сурашты. Ооба, мен Аманат байкеңерди узатышым керек болуп калды. Тездебесек болбойт, деди ал тынчсызданганынан даана билгизгени менен ого бетер табышмактантып. Силер бүгүнчө жатаканаңарда болуп тургула. Эртең чогуу чыгабыз же таксиге салып жиберем. Эмнеге кайра артка кеттик? Деги айтып коюңузчу, деди айылга бараар кубанычына суу сепкен агасына нааразы болгон Өмүрзак ызалуу түрдө. Аны кийин билесиң, ороюн чуккан Жанызак телефонун алып чала кетти. Алло, Аку, кандай? Ооба, кетип баратабыз. Өзүң каяктасың? Үйгө баратасыңбы? Аку, этеттечи, жөн эле айттым. Болуптур, жакшы, деп телефонун өчүргөн Жанызак дагы бара түшкөндө эстей калгансып эскертти. Аку чалып калса айылга кетип баратабыз дегиле, макулбу? Байкемдер чалса да ошенткиле. Эч нерсеге түшүнө бербеген экөө баш ийкеп, эми көңүлсүз түрдө эки жакка карашты. Жанызак чукулдан тормоз тепкенинде алиги кишини каяктан көргөнүн эстей калган эле. Ооба, бул баягыда шефи Карабетке айланма жолдон жолуккан киши эмеспи? Ошондо бул 50 жаштардагы орто бойлуу кишинин уюлгуган кайраттуу кара чачына суктанбады беле? Боетип алганбы деп ойлоп, бирок аз-маз ак чачтарын байкап өзүнүкү экенине ишенген. Чачы сыяктуу эле коюу кашынын алдындагы сурмасы жок болсо да, бакырайган чоң көздөрүн опузалап, чөнтөктөрүн, дегеле бүткөн боюн текшерген, өзүнө жактырбаңкы кадаган. Бир тууганы Аманатка карасанатайлык кылып, өзүнүн Карабетке иштөөсүнө себепкер болгон Мамбеталиеванын атасынын каралар аталыгында эмне жумушу бар? Чындап эле өткөндө абийирлери аштай төгүлүп кала жаздаганынан сабак алышкан эмеспи булар? Карабетке кайрылып атышса, ниеттери биротоло бузулган го? Ибирдин ийининен чыкканы жөн жерден эмес го? Шефтин оңою менен бошотпой жүрүп, анан жөндөн жөн эле айылыңа барып кел деп эс алуу бергенинде бир сыр болуп жүрбөсүн, деп ой артынан ой кубалаган Жанызак өткөндө Аманат Арзуу экөө менен мындай сүйлөшкөнүн эстеди. Түндө уктай албай жатсам эшик кытырангансыды. Чычканбы деп ойлоп, анан кайра көп кабат үйдө каяктагы чычкан деген ойдо тыңшап жатсам дагы кытырады. Анан эшик кыйч этип ачылгансыганда коркуп кетип, муну түрткүлөп ойготсом тургусу келбейт. Болбой атып тургузуп каратсам, эшигибиз ачылып калыптыр. Уурулар биз уктап атканда кулпубузду ачып, менин үнүм чыкканда качып кетти окшойт. Бүгүн үйүбүзгө жаткандан да коркуп жатам, дегенде Арзуу Аманатка каткара күлүп, каяктагы ууру? Сага жөн эле коркконго кош көрүнөт болуп жатпайбы? Эшикти түндө жаппай калыптырмын. Анан аны сен сезип уктай албай аттың да. Коркпой эле кой, биздикине ким урууга кирмегиле.
Чыны бирдеменин кытыраганын, эшиктин кыйч этип ачылганын өз кулагым менен уктум. Эшик ачык калбай эле бирөө ачты окшойт, деп Арзу чебелектеп. Аманат ишенбегенде Жанызак мындай деп сөзгө аралашкан. Жатарда ишиңерди текшерип койбойсуңарбы? Кулпуну зым менен ача алган урлар болот деп уккам. Сагыраак болгула ошон үчүн. Каалгаңарды кошумча илгич барбы? Жок, эшигибиз эски, алмаштырыш керек экен. Ошон үчүн үйгө жаткым келбей атат, дегенде Арзу: коркпой эле койчу жаным, сага жөн эле ошондой сезилип жатат. Кап өткөндө эшиктин ачык калганын сага айтпай эле койсом болмок экен, деп Аманат өкүнгөн. Кошумча илгич жок болгон ачкычты кулпуга сайылган бойдон калтырыш керек. Ошентсе ууру зым менен ача албай калат, деп Жанызак акыл айткан. Андан бери күнүгө жолугуп турушса да алар эшик тууралуу сөз кылышкан эмес. Эми ошол түнкү окуя өзүнө абдан шектүү туюлууда. Анткени Ибирдин кандай кулпу болсо да ача ала турган жөндөмү бар экенин чогуу иштешкендеринен уккан эле. Бирок мындай шектенүүлөрү калп болуп чыгып, башкалардын жөн жерден тынчын албаш үчүн Жанызак бул тууралуу эч кимге айтпоону туура көрдү. Боом капчыгайынан суурулуп чыга бергенинде тунарган батышка кызара батып бараткан күн көрүнүп, 1 сааттан ашык жолдо кызыган күлүктүн оозун кое бергендей, ичип жей айдап Бишкекке кирип келгенинде айлананы тегиз караңгылык басты. Кайткан жолдо үн чыгарбай үңкүйгөн бир туугандарын жатаканыңарга барып эс ала бергиле. Байкемдер же башкалар сураса, Жанызак байкемдин жумушу чыгып калып кайра артка келдик деп айткыла, деп автобустун аялдамасына түшүрүп, Аманатка чалып жөн жай сүйлөшүп, кайда экенин билери менен түз эле Алмакан апанын үйүн карай айдады. Аманатка чалып эскертип коеюн деди. Бирок дали болсо анын өмүрүнө коркунуч туулганына көп ишене албай тургандыктан унчукпады. Бир туруп орто жолдон кайра тартканын айтып, муну кандайдыр бир шылтоого оруп үйүнө кирип барайын деди. Мындай кылса Ибир Аманаттын артынан аңдып жүргөн болсо кол салуусун кийинкиге жылдырып коймок. Анда кандай болот эле? Бир тууганын сактап каларын бир Кудай билмек. Мындан көрөк бүгүн аны сырттан кайтарып, таң ата самолетко отураарында гана сюрприз сыяктанып капысынан чыга калып узатууну туура көрдү. Дал ошондо гана өзүнө кол салынышы мүмкүн экенин айтып, сак болуусун эскертсе болот. Бирок Жанызак Алмакан апа жашаган 9 кабат үйдүн айланасынан, ошондо да анын подъезди көрүнүп тургудай жерден машинасына орун таба албагандыктан кыйла окчун тарапка жайгаштырды. Мындан улам үйдүн маңдайындагы балдар аянтчасындагы отургучтан орун алып, подъездин темир эшигин акмалай баштады. Кире бериштин жарыгы күңүрт жангандыктан ар бир кирип чыккан адамды тирмие тиктеп, Аманатты чыгарып ийбеске дал бастады. Бул зериктирме жумуштан бат эле тажады. Тура калып ары бери басайын деди. Кайра Ибир ушул айланадагы машиналардын биринде отурган болсо байкап калабы деп сактанды. Көп отурганындай сезилип, убакыт бир далай болуп калгандай көрүп, саатты караса, мүнөттөр ал тургай секундтарда кашаңдана кагып жаткансыды. Ошентип отуруп, үргүлөп кеткен экен, бир кезде селк чочуп ойгонуп, саатты караса, жарым сааттай өтүп кетиптир. Эс ала түшкөнү сезилгени менен ушул убакыттын ортосунда бирдеме болуп кеткенсип түпөйүлдөнө түшүп, дароо Аманатка чалып, ал алганда «Каяктасың Аку?» деп түйшөлткөн суроосун берип калды. «Жаку, бүгүн эмне эле мени кайтарып атасың? Жана эле айтпадым беле, Нургуз эженикиндебиз. Аэропортко ушул жерден саат 2-де чыгып кетебиз деп. Андан көрө айтчы, өзүң эмнеге орто жолдон кайтып келе бердиң?» Күтүүсүз суроосуна таң калган бул бир тууганы суроосуна суроо менен жооп берди. «Бир жумуштар чыгып калды, Аку. Аны кийин айтып берем. Андан көрө үйдөн чыгып бир жака барып калсаң мага чалып койчу, деп саксактай берип тажаган, катуу отургучта көпкө отуруп денеси талыкшыган Жанызак бир тууганын ого бетер таң калтууга мажбур болду. «Жаку, бүгүн эмне эле болуп атасың билбейм. Бишкекте болсоң Алмакан апанын үйүн билесиң да, тартынбай эле келе бер», талап кылды Аманат. «Бишкекте элемин, бирок бара албайм. Андан көрө үйдөн чыгып калчу болсоң чалып койчу, сураныч. Мен сага аэропорттон жолугам». Өзүнүкүнөн кайтпады Жанызак. «Сурансаң чалып коеюн, макул. Бирок айтып койчу, жакын турган үйгө
келе албай алыстагы аэропортко барам деп эмне эле табышмактуу болуп атасың? Аны аэропортко барганда айтам. Андан көрө кеткиче бир жакка барып калсаң мага айтып койчу. Макул дебедимби? Болуп тур анда, аэропорттон жолукканча. Аэропортко канчада чыгасыңар? Ал жакта 2-де болушубуз керек экен. 1:30 чыгабыз. Болуп тур анда, чалып кой. Макул. Кыйын маселе чечилгенсип, жеңилдей дем алган Жанызак машинасына барып, орундугун түшүрүп жата кетти. Жана азыраак уктаганда эс ала түшкөн окшойт. Эми ыңгайлуу болсо да уйкусу келбеди. Бир топко чейин телефон карап, убакыт өткөрө баштады. Саат түнкү 12-ден өткөндө Аманат капысынан чалды. Жаку, үйгө барып келиш керек болуп калды. Паспортум калып калыптыр. Жана даярданып чыкканыбызда албай калыппыз. Мен арзууну алды десем, ал мени алды дептир. Дагы жакшы текшерип коелу деп карасак эле жок. Азыр Нуркыз эженин машинасы менен чыгам. Сен бир жакка барып калсаң чалып кой дебедиң беле? Мына айтканыңды аткардым. Жарайсың Аку, буюрса анан жолугабыз, болуп тур. Телефонун өчүрөөрү менен машинасын от алдырган Жанызак үйдүн алды менен өтүп чоң жолго чыгып наркы өзгө өттү да, Аманат көрсө таанып калбасын деп артка карай бир топ берип барып күтө баштады. 1-2 жолу түшүп, өзүнө жакшы тааныш болуп калган Нуркыздын машинасы көп күттүрбөстөн көрүндү. Ал буйдалбастан бурула берип, кыймылы сейилдеген көчөгө түшкөндө, артынан дагы бир машина чыгып, ээрчи түшүп, аз барганда катуулай жүрүп, озуп өтүп узап кетти. Жанызак ал чыкканда шекший түшүп, маркасын номурунан бери эстеп калганга аракеттенди. Бирок алдыга кеткенинде шеги сейилдей түштү. Дале болсо Аманат таанып калбасын деп, ортого алысыраак аралык калтырып аркасынан ээрчиди. Көчөлөрү күндүзгүдөй жарык, шаардын борбордук бөлүгүнөн бат эле өтүп, оң жакка бурулуп, тоо жакты карай кеткен кең көчө менен узакка жүрүп, кичи районго жетери менен солго бурулган Аманат 9 кабаттуу 4 үйдүн ортосуна киргенде, Жанызак машинасын аркы өзгө калтырып, жолдон ылдамдай басып өтүп, короого баш багып, бир тууганына да, аны аңдыгандар болсо алардын да көзүнө чалдыкпаш үчүн аярлай түшүп ичкери көз жүгүрттү. Аманат бат эле чыгам да деген ойдо машинаны так эле подъездин алдына токтотконун, анын жанып өчкөн кызыл жарыгынан байкап, акырын баса бир тарабына унаалар токтотулган үй алдындагы аллея менен баратып, кандайдыр өзүнө тааныштай машина көзүнө урунуп, анан дароо эле бул жанагы Аманатты ээрчи чыгып алдыга кеткен машина экенин эстей калып, ордунан атып жөнөдү. Подъездге чейин катуу чуркап келип, босогону аттай берип тык токтоду да, жогору жакка кулак түргөнүндө кандайдыр дүп-дүп эткен туюк табыш чыкты. Эшиктин кыйчылдап ачылганы угулуп басылды. Мындан улам шеги катуу жаралганы менен дале болсо сактыгын жоготпогон Жанызак 4-5тен тепкичти бир аттаса да катуу добуш менен чыгарбай чуркап, бир заматта 2-нчи кабатка учуп чыгып, сулк жаткан Аманатты ичкери сүйрөп кийирип бараткан Ибр менен беттеше түштү. Ортодогу Аманаттын узунунан түшкөн тулкусу жолтоо болгондуктан Жанызак кылмышкерге түз качыра албай буйдала түшкөндө, Ибр адамдын жүзү чала көрүнгөн күңүрттүктө аны тааныбагандыгынан улам бул ыңгайсыз абалдан мээсине келе калган куулук менен кутулуп кеткиси келе орусча сөгүнө берип сүйлөндү. «Пьяный, сука, не может подняться. Кел жардам берейин», деп Жанызак да бир ирмемде эле анын оюна түшүнө калып, эңкей берип, Аманатты буттан алмыш болуп барып, бут коер жерин байкагыча бир аттап алып Ибрди ээк талаштыра берип калганда, ал күтүүсүз соккудан улам курмандыгын колдон чыгара чалкасынан кетти. Жанызак дагы бир аттап аны басып жыгылып, бет талаштыра уруп тургус кылды да, дароо бурула калып, Аманатты бетке чапкылап, жата калып оозуна такап үйлөп, жасалма дем алдырып жиберди. Ал арада эл соогон Ибр акырын кыймылдай өзүнө келе баштап, орусча кыргызча сөгүнгүчө чыканагына таяна өйдө обдулуп, жан жагынан тапанчасын издей кайсалаңдаганда, андан көз кыйыгын албаган Жанызак шамдагайлык менен бет талаштыра тээп, кайра сулатты. Бир саамдан соң сулк жаткан Аманаттын кубара түшкөн жүзү дирт-дирт эте кыймылдап,
кырылдай дем ала колу буту акырындан кыбырап тирүү экени билинди. Аку эсиңе кел деп кубанган Жанызак аны эки колтуктан ала сүйөп отурганга жардам берди да жарыкты күйгүзүп эшикти жаап ичтен бекитти. Ийбирди биротоло зыянсыздандырыш үчүн Жанызак аны чалкасынан сала жаткырып, үстүндөгү жеңил күрмөсүнүн чөнтөктөрүн оодарып, бир кулач жип, кичирээк маки, 3-4 бүктөм зым, телефон, кандайдыр дары жана тапанча алып чыкты. Маки менен жипти экиге бөлүп, бир бөлүгү менен кыймылдай баштаган Ийбирдин колдорун артына алып байлады. Экинчиси менен буттарын кошоктоп таңды. Аңгыча эми чындап эсине келген Аманат дали болсо турганга шайы келбей, дубалга жөлөнгөн бойдон отурса да онтой сүйлөп, суроолорун жаадырды. Жаку, эмне болуп кетти? Бул киши ким? Сен каяктан чыга калдың? Аку, сени Кудай сактады. Мен шекшип калбасам, могу шүмшүктүн колунан оо дүйнө кетмексиң. Билбейм, келип эшикти ачып атпадым беле. Анан эле эч нерсе билбей калыптырмын. Бул шүмшүк каяктан чыга калды экен? Бир заматта болуп өткөн ишти акылына сыйгыза албаган Аманат таң калды. Бул сени эбактан бери аңдып өлтүрө албай жүрүптүр. Жана сен бияка жалгыз чыкканыңды көрүп, ээрчи чыгып, ашып өтүп, мурда келип, тепкичте күтүп туруп, эшикти ачып атканыңда арттан келип муунтту да. Бир аз кечиксем кеч болмок экен. Жаку, сен жана ушуну билген үчүн мага улам чалып аттың беле? Ооба. Анан эмнеге айтып койгон жоксуң? Башында жөн эле шекшип атам го деп ишене алган эмесмин. Ошон үчүн айта алган жокмун. Силердин тынчыңарды жөн жерден алсам да туура болбой калмак. Андан көрө учуп кеткениңче кайтара турайын дегем. Жаку, бир тууганым, сен бар, бактым бар. Сен болбосоң өлмөк экенмин да. Ыраазымын, Жаку, деп Аманат оорунан обдулганда Жанызак колунан тарта берип тургузуп, эбедени эзиле өзүн кучактаган бир тууганын далысынан таптай чыйралтканга аракет кылганы менен өзү да ички көтөрүлгөн сезимин артка жутканын тына сүйлөгөнүнөн билдирип алды. Жолду жигитсиң да, Аку. Колдоочуң бар болуш керек. Анан ушунча жүрүп сактап кала албасам анда өзүмдү кечирмек эмесмин. Сенден өткөн колдоочу болобу, Жаку? Сен бар, бактым бар. Дайыма мени сактап каласың, деп ичи элжиреген Аманат да сөзүнүн аягына чыга албай жашыды. Кой, Аку, калганын анан сүйлөшөбүз. Азыр эмне кылышты ойлонолу. Тигин эмне кылабыз? Деп таянып турар колу артына байлануу болгондуктан жер сүзгөн бойдон боюн көтөрө албай булкунуп, булдуруктай сүйлөнө сөгүнүп жаткан Ийбирди эки шилтей көрсөттү. Биринчи сурайлычы, бул шүмшүк ким экенин? Деп эми Аманат толук өзүнө келгендей шайдоот кыймылдай басып барып, Ийбирди жакадан ала булкуп, тизесине тургузуп жекире сурады. Эй, сен ким деген эмессиң? Эмнеге мага кол салдың? Суки, кое бергиле мени. Ату получите. Колго түшкөнүн мойнуна алып, коркуп калгандын ордуна бул кесеп заарын чача ызырынды. Моуну карай, биздин колубузга бул түштүбү же биз мунун колундабызбы? Деп Жанызак аны таманы менен далга тээп бүк түшүрдү да Аманатка түшүндүрө кетти. Аку, бул Ийбир Интернатский деген башкесер. Мунун айдакчысы Карабет. Ошон үчүн этият болуп, мындан эртерээк кутулушубуз керек. Ийбир Интернатскийби? Бул деген менин апам менен чоң атамды машина менен койдуруп кеткен неме да? Ооба, Аку, биле турбайсыңбы? Билбегендечи, менин тияктын же бияктын кишиси болбой орто жолдо калганыма ушул кесеп күнөөлүү да. Берчи алдагыныңды, деп Аманат жини менен Жанызак суна берген тапанчаны дээрлик жулуп алып, Ийбирди жакадан ала өйдө көтөрүп, куралдын үңүрөйгөн оозун чыкыйына такай берип ызырынды. Эй, мээңди жайната атайынбы, я? Менде эмне үчүн бар, айт? Стреляй, сука! Я не боюсь смерти. Стреляй! Мен силерге эч нерсе айтпайт. Өзү айткандай Ийбирдин корко турган түрү байкалбады. Эй, менин ким экенимди билесиңби? Азыр мен сени жөн эле өлтүрбөйм, кыйнап атып өлтүрөм. Жөн эле Кудайың көзгө көрүнөт. Жанымды чыгарып койчу деп жалынгандай болосуң.
Аманат мына атып жиберчүдөй боло жинденип, калчылдаган колундагы тапанча менен моюнга, башка сайгылады. Кантсе да тирүү пенде болгондон кийин бул жинденген жигит ашык кыймыл жасаса, мээси чачыраарына көзү жеткен Ибр ооз ача албай туруп берди. Айткын, сени мага ким жиберди? Ким заказ берди? Сурагын улантты жигит. Лучше стреляй, эч нерсе айтпайт, андан көрө өлөт, деди тиштене сүйлөгөн Ибр эми жанагыл эрдем сүүнүн бардыгына баш байлаган кайдыгерликке алмаштырып. Аку, ушул чөөгө колуңду булгабай эле койчу, андан көрө убакытты өткөрбөй эмне кылышты ойлонолу, деп ачууга алдырган агасы Машаны басып жиберсе иш татаалдашаарын ойлогон Жанызак аны ийинине колун коюп: эмне кылалы? Аманатта өзүн колго алганга аракеттенип, тапанчаны тартып алып бир тууганына карады. Жанызак, эгер шеф билет, сага жаман болот. Лучше отпусти меня, ошондо аман калат. Если мен бирдеме болсо, шеф өч алат. Сендер анда аман калбайт. Весь черный мир за меня отомстит, деп тагдыры азыр чечилерин сезген Ибр тызылдап жиберди. Жаагыңды жаап жата турчу, деп эми өлө албай жатып коркуткан ага жинденген Жанызак кайра далыга тээп жүзтөмөнүнөн түшүрдү да бул аз келгенсип илгичтеги аялдардын жука моюн орогучун ала калып оозун кемечтей байлап сүйлөгүс кылды. Экөө азыр туура кадам жасаш үчүн кеңешип алыш керектигин болгулой ашканага кирип үнүн пас чыгара сүйлөшө кетишти. Жаку, муну милицияны чакырып салып берсекпи? Антсек деле болот, бирок бул ал жактан оңой эле кутулат. Карабет эртең эле муну сууруп чыгып, анан чындап экөөбүзгө каршы согуш ачат. Министрликте булардын өз кишиси турат. Анан эмне кылышыбыз керек? Аку, кандай кылсак да мафиянын куйругун бастык. Эми булардан кутулушубуз кыйын болуп калды. Милицияга тапшырсак да, бошотуп жиберсек да өч алышат. Жай жашай албай калыптырбыз да эми. Башым катып атат. Булардын менден ала албай жүргөн кандай үчү бар? Эч кимге жамандык кылган жок элем го. Аку, сен билбейсиң. Булар жөн гана буйртманы аткаруучулар, заказчиктер башкалар. Кимдер? Мамбеталиевдер. Мамбеталиевдерби? Арамдар. Алар мени бала кыла албай жүрүшпөдү беле? Алмакан апа менен Нургыз эжени бул эмне кылгандары? Жок, алар заказчиктер эмес. Мамбеталиевдердин күйөө баласы Аргын деген неме? Ал баягы бизди наша менен карматкан Айкыздын атасы болот. Ооба, билем. Түшүндүң да эмне үчүн сени жок кылгысы келгендерин. Түшүндүм, арамдар десе. Мен алардын байлыгын талашкан жокмун да. Алмакан апа жаздырып берейин дегенге болбой койдум эле го. Жаку, кантип мен Байөмүр атанын атын чанып башка бирөөнүн фамилиясын алам? Ушуну түшүнбөй коюшту го бул кесептер. Ызасынан улам күйүп бышты Аманат. Сени өздөрүңдөй көрүп, байлыгын кызганып атышат да, кап, компанияңардын кереги жок деп жарыяласаң болмок экен. Булардын компаниясына кызыксам, ушунча жылдан бери көрсөтөт элем да анымды. Алмакан апа баш болуп, ушуну түшүнө албай коюшту го. Ал компаниянын 60% берем дебесе, мындай балейлер болбойт деле го. Жаку, эми эмне кылабыз? Алмакан апада жаман ой жок. Ал деле аталарыңдын мурасын берейин деп жатат да. Аку, менин Байөмүр деген бир эле атам бар да. Ушуну сен да эсиңден чыгарбасаң? Макул. Азыр эми эмне кылдык? Эртелеп кыймылдабасак убакыттар. Чын эле тигил Ибр Интернатский деген немеби? Ооба, дал өзү. Бул кесеп бир кезде менин апамды өлтүргөн. Менин тияктын же бияктын кишиси болбой калганыма ушул күнөөлүү. Жаку, мен өч алгым келип атат. Алгың келсе ал өчүңдү. Сага кол салганда өлтүрүп алдык дейбиз да. Көп болсо бир аз сурак берип кутулабыз. Бизге ишенишет. Анткени бул белгилүү кылмышкер да. Өч алсаң көкүрөгүң жеңилдеп калат. Жаку, мени адам өлтүрө алат дейсиңби? Өлтүрө албайм мен муну. Анын үстүнө өч алууну чакырат экен. Ошон үчүн бул кесептерди Кудайымга койдум. Ооба, бул Карабеттин досу. Өлтүрчү болсок, ал бизге согуш ачат. Анда күч да бар, курал да бар. Милиция болсо колунда. Анан эмне кылабыз? Же милицияга өткөрө албасак, же өлтүрө албасак, анда экинчи тийишпейм деген сөзүн алып жөн эле бошотуп жиберели. Ушуга ишенебизби, Аку? Бул мындай чыкканда эле убадасын унутат. Анан ызаланып калган неме ого өтөр өчөшөт. Менде бир ой пайда болду. Эмне ой? Муну Карабетке өткөрүп берели. Анан ошонун убадасын алалы. Ал сөзүнө турган киши. Анын үстүнө Карабет каралардын башчысы эмеспи? Кантип алабыз убадасын?
Муну алып барабыз да өткөрүп берип, экинчи бизге тийишпөсүн. Мунусун да тыюусун талап кылабыз. Койсоңчу Жаку, ал карышкырга ишенип болобу? Желдеттерин тукуруп, өтүбүздү алдырып жүрбөсүн. Азыр ал уктап жатат. Үйүндө үй бүлөсү, анан бир эле ден сакчысы бар. Жеткенде чалып ойготуп, жагдайды түшүндүрүп, сыртка чыгуусун талап кылам. Чыкканда мунусун өткөрүп берип, экинчи тийишпөсүн эскертип, убадасын алабыз. Телефондон эле алсакчы убадасын. Болбойт. Бул телефондон сүйлөшчү сөз эмес да. Көзмө көз сүйлөшүбүз керек. Ал бизди туура түшүнөт деп ойлойм. Досун өлтүрбөгөнүбүзгө эле ыраазы болушу керек. Билбейм, Жаку, мунуң мага таптакыр жаккан жок. Бирок башка арга жок болуп атпайбы? Же азыр жөн эле кое берип жиберелиби? Жөн эле кое берсек болбойт го? Же милицияга өткөрөлүбү? Мейли, өткөрсө өткөрөлү. Бирок оңой эле бошоп чыккан атпайбы? Баягыда көрдүк эле го. Мен Туркияга кетип баратам. Сага кол салышса кантебиз? Аку, булар Туркияга жетпейт дейсиңби? Анда сен айткандай кылалыбы? Андан башка туура жолду көрө албай жатам. Мейли анда, Жаку. Ылдамдабасак болбойт. Деп бир бүтүмгө келген экөө дагы кеңешип, Ибирди Нуркыздын машинасы менен алып жөнөмөй болушту. Бутун чечип, колу менен оозун бошотпой айдашкандарында ал булдырап бирдеме айткысы келип, өзүн өлтүргөнү алып баратат деп шекшигендиктен кетенчиктеп каршылык кылганда Жанызак маки менен сайгылап басууга мажбурлады. Жарым саатка жетпей алар Нуркыздын машинасы менен Карабет жашаган тоо тараптагы дача кыштакка жакындап барышты. Убакыт шаштырып келгендиктен кечиккен Аманатка сарсана болгон арзуу чала баштады. Азыр барып калаарын айткан Аманат Жанызакты шаштырып, ал Карабетке чалды эле албай койду. Уктап жаткан неме уккан жокко деген ойдо ден сакчысына чалып, ойготуп коюусун, өзүнүн зарыл жумушу барын билдирди. Жыла түшкөндөрүндө Жанызактын чөнтөгүнөн бейтааныш музыка угулуп, алгач чочуп кетип, анан бул Ибирдин телефону экенин эстей калып караса, аты жазылбаган бейтааныш номурдан бирөө чалып атыптыр. Жооп бербестен басып салды. Карабеттин үйүнөн өтүп барып, кайрылып келип, кайра шыр жөнөп кетүүгө ыңгайлаштырып токтошту да, Жанызак ден сакчыга кайра чалып, Карабет азыр чыкпаса досу Ибирден айрылаарын айтты. Ден сакчы бир аздан соң чалып, шеф азыр чыгаарын билдирди. Экөө Ибирди сүйрөп түшүрүп, анын чыкыйына өзүнүн тапанчасын такап кармап турушту. 5 мүнөттөй өткөндө дарбазанын үстүндөгү жарык күйүп, калитка калдырап ачылып, каралардын айтылуу аталыгы Карабет көрүндү. Ал эч нерсе болбогонсуп, өзүн күтүп тургандарга басып келмекчи болгондо Жанызак тапанчасын көтөрө берип талап кылды. Токто! Жакындаба. Эй бала, сага эмне болду? Эч нерсеге түшүнбөгөнсүп, кадыресе сураган тигил куралдын сүрүнөн улам токтой калды. Эмне болгонун өзүң билесиң да. Жанызак анын улуулугу менен шефтигине карабай оройлонду. Эмнени билет экенмин? Өлүмүш болбо. Могул башкесерди айдактаган сенсиң да. Бул Ибирби? Муну эмнеге кармап алгансың? Өлүмүш болбо деп атам. Карабет, могул шүмшүгүңдү сенин көзүңчө ит аткандай кылалы деп алып келдик. Сөзгө эми Аманат аралашты. Билип кой, дайым эле сен буйрук бергендей боло бербейт. Силер балакайлар, кимге тийишип турганыңарды билесиңерби? Сыр алдыргысы келбеген Карабет эми араң жинденди. Ошо билген үчүн сага келдик. Бир кезде менин чоң атам Надыр Мамбеталиев Дуаны өлтүргөндө сен калып калгансың. Эми ошол катаны оңдойлу деп сага келдик. Азыр келмеңди келтир, болбосо кеч болуп калат. Аманат бир тууганы экөөнүн максатында Карабетти коркутуу жок болсо да, өзүнө жараша жооп берип, кандайча бул сөздөрдү айтып жибергенин билбей калды. Ооба, бир кезде могул жигиттин атасын өлтүрткөнүң аз келгенсип, эми өзүнө да кол салганың үчүн өмүр менен кош айтышканы калдың. Ошон үчүн азыр мээң чачырай элегинде келмеңди келтирип кал. Бул карышкырды кичине коркутуп койсо, ашыкча болбостугу көңүлүнө кылт эте түшкөн Жанызакта бир тууганын колдоду. Кое турсаңар, эй, сага мен кол салдымбы? Мен үйдөн чыкпасам кайдан кол салмак элем? Карабет кайра эле эч нерсени түшүнбөй тургансып бөөшсүнттү. Эй, сен көп арамзаланба. Сени каралардын башчысы дейт. Андан көрө эркекче өлбөйсүңбү? Кана келмеңди келтир, деп Жанызак жакындап келгенде Карабет бир заматта өзгөргөнсүп өкүм үн катты. Эй, балакайлар, тамашалашып бүттүңөрбү? Адам өлтүрүш силердин колуңардан келбейт. Андан көрө эмне керек силерге? Талабыңарды айткыла.
Карабет, мындан кийин менден жана менин бир туугандарымдан алыс болом. Экинчи силерге тийишпейм деп сөз бер, деди Аманат бул карышкыр максатына ылайык сүйлөгөндүктөн дароо жумшара түшүп. Сенин заказчиктериң ким экенин билебиз. Алар менен биз эртең өзүбүзчө сүйлөшөбүз. Азыр экинчи силерге тийишпейм деп бизге эркекче сөз бер. Бол ылдамда. Жанызак 2-3 кадам аттап, Карабетке жетип куралын чыкыйына такады. Ушул учурда арттан машинанын ары жагынан кимдир бирөөнүн жаалдана кыйкырып талап кылган өкүм үнү чыкты. Токто, кыймылдаба, тим эле ит аткандай кылам. Бул Карабеттин ден сакчысы болчу. Аны жана Жанызак чалып сыртка чыгуусун талап кыла баштаганда эле Карабет арттан келүүсүн буйрган. Ошон үчүн да ар кайсыны айтып, арамзалана убакытты чоюп жаткан. Бул каралар аталыгына катуу берилген неме дубалдан секирип түшүп, чарбак аркылуу чуркап, жолдун аркы үйүсүнө өтүп, көлөкөдөй жылып, машинанын далдаасы менен келип, эми Аманаттын так артынан чыгып, тагдыр чечер талабын коюп буйрду. Эй, куралды таштап, колуңду көтөр, болбосо моунуңдун мээсин чачырата атам, деп ал эми машинаны айлана басып, Аманаттын так жанына келип пистолетин такады. Муну укканда Жанызак селее түштү. Курал кармап турган колу бошоңдоду. Ушуну эле күткөнсүп Карабет тапанчаны жулуп алып, анын арты менен Жанызакты ичтен ары берип бүкчүйтүп, далга уруп бүк түшүрүп, бул аз келгенсип тээп алды. Бул арада ден сакчыда эмне кыларды билбей туруп берген Аманатты тапанчанын арты менен кара кушка уруп оңколотту. Эс ооп жатып калган эки бир тууганды Ибр колу бошоору менен чаласы калгансып дагы тепкилегенде алар эми өлүк сымал сулк түшүштү. Үчөө бир аз кеңешкен соң бир туугандарды өзүлөрүнүн машинасы менен алып барып чоң чүй каналына түртүп жибермек болушуп, колдорун байлап, бирин багажникке, экинчисин арткы орундукка салып жөнөштү. Карабет ден сакчысына гараждагы машиналардын бирин айдап чыгып, арттан жетүүсүн буйрду. Ибр эмне болуп булардын колуна түшүп калганын, жакшы эле курмандыгын муунтуп чыгып, үйгө алып кирип, өзү муунуп өлгөндөй кылып максатын ишке ашыраарында Жанызак келип калып, аны муунта турган жибине өзү байланганын досуна айтып бергиче түнкү ээн жол менен унааны учур айдап баратты. Карабет да Жанызак биринчи чалганында эле шекшигенин, өзүнө чалса албаганын, аңгыча булар ден сакчы менен байланыша баштаганын айткыча шаарга кирип келишти. Жанызак көп узабай эле эсине келди. Денесин болушунча жанчышкан окшойт. Эч нерсени сезбей калыптыр. Дагы жакшы, багажниктин каптал жагында кандайдыр жылчык болгондуктан думугуп калган жок. Колун алдына байлашыптыр. Анча деле катуу чымыратышпагандыктан кан өтүп жаткансыды. Эптеп көмкөрөсүнөн түшүп, тизелей берип, багаждын капкак темирин жону менен түртүп, байлануу колдору менен кайсалап жипти кесип жибергидей курчурак бирдеме издеди. Оңдой берди болуп, колуна монтировка урунду. Анын кырдуу учуна колун байлаган жипти ыйкап кескенге жан талашты. Ал канчалык эпсиз, кыйын, оорчулуктуу болсо да жипти кесиши керек эле. Анткени азыр токтошчу болсо тагдыры оңолгус болмок. Башында дүңк этип секирген жол бара-бара түзөлдү окшойт. Жумшагына тартып, кээде токтой калып жатканынан шаар ичинде баратышканын болголоду. Тырмышы атып, акыры жипти кесип, колун бошотту. Эми монтировканы багаждын кулпусунун жылчыгына тыгып ачканга аракеттенди. Болбоду. Андыктан тигилердин ачышын күтүп, монтировканы белендеп жатты. Аманат Жанызакка караганда кечирээк эсине келди. Эмне болгонун эстеп, кантип кутулушту ойлонуп, колу бутун кыймылдата баштаганда машина шаар борборунан өтүп, айдоочулары көздөгөн жерге жакындады. Бирок колу бошомоюн, буларга каршылык көрсөтө албасына көзү жетип, өлүмүш болуп жата турмай болду. Карабет менен Интернатский кеңешип, эки бир тууган кылмышты өзүлөрү кырсыкка учурап өлгөндөй кылып көрсөтүү максатын көздөштү. Машинаны суусу толук агып жаткан чоң чүй каналына өзү жүрүп барып кулагыдай кылып кое бермей болушту. Ушинтишсе булардан да кутулушмак. Аргындын буйртмасы да аткарылмак.
Бул үчүн багажниктеги Жанызактын колун чечип, рульга отургузуп, Аманаттын да колун бошотмой болушту. Андыктан көпүрөгө жетпей токтоп, эки жакты байкап, ары бери өткөн машина жокто эси оогунсуп сулк жаткан Аманаттын колун чечип, анан багажникти бир аз тыңшап туруп, дабыш чыкпаганда гана ачып, өлүк сымал бүк түшкөн Жанызакты экөөлөп так көтөрүп алышты. Бирок жерге тиери менен секирип турган Жанызак биринчи эле колуңгайына келген кара бетти баштан ары монтировка менен тартып жибергенде ал кыйылган дарактай сулк жыгылды. Бул күтүүсүздүктөн улам Ибир артка кетенчиктей берип, чалкасынан кете жаздап оңолуп, жан-жак чөнтөктөрүн кайсалай берип, арткы чөнтөгүнөн тапанчасын сууруй баштаганда Жанызак монтировка менен уруп калды эле, билегине таамай тийип куралы түшүп кетти. Жанызак буга удаа эле эки аттап жетип барды да төшкө бетке уруп калды. Чагылгандай тездик менен жасалган соккулардан оңколой жыгыла жаздап барып, оңолгон Ибир өзү да каралар дүйнөсүндө жөн жүрбөгөнүн тастыктагансып, муштумун түйө каршылашын качырып сала берди. Үстөккө босток урулган муштумдардан жантайлап артка кетеңчиктеген Жанызак соккуларды тосуп кайра чабуул коймокчу болуп баратканда тарс мылтык атылып, Ибир төшүн басканга жарабай чалкасынан кетти. Жанызак артка кылчая түшүп, эки колдоп тапанча сунуп турган Аманатты көрдү. Колу бошогондо машинадан акырын түшүп келген ал Карабеттин тапанчасын ала калып аткан эле. Бир саамга унчукпай туруп калган экөө «Аку! Жаку!» деп эбактан бери көрүшпөгөнсүп бири-бирине умтулушту. Анткени бияка экөө эки бөлөк келишип, бири-биринин эмне болушканын билбей санаа тартышкан эле. Бир туугандар төш тийгизип, далы талаша ажалдын ач колунан кутулгандарын куттуктап алышып, бул кубанычына аралаш эмне кылууну сүйлөшкүчө болбой, арттан катуу келген машинанын чайкыты чукул токтогону угулду. Карай калгыча болбой, ал кандай келсе ошондой артка бере алыстады. Жанызак бул машинаны дароо тааныды. Карабеттин жол тандабасы болчу. Рульдагы ден сакчысы эле. Ал нарлап барып, тар жолдон чукул бурулуп, кандай келсе ошондой эле куйрук түйдү. Эми өзүлөрүн ар бир буйткада коркунуч күтүп турушу мүмкүн экенин, каралар дүйнөсү менен согуш башталганын илгиртпей аңдаган бир туугандар курмандыктарынын пистолеттерин чөнтөккө салып, бул жерден тезирээк кетпесе болбой калганын түшүнүштү. Антпесе милициялар же каралар бир заматта келип калышы мүмкүн болчу. Аманат дароо өзүн күтүп жатышканын эстээр замат көнүмүшү менен жан чөнтөктөрүнөн телефонун издеп баштады. Тирүүлүгү билинбеген Карабетти жолдон четке чыгаргача чөнтөгүн оодарып, телефонун таап карады эле, саат 2-ден 10 мүнөт өтүп кетиптир. Ал арада Жанызакта Интернатскийдин жансыз тулкусун жол четине сүйрөп, машинаны буруп келип токтой калды. Жанызак жол эрежесине да, жол чырактарга да карабай, кыймылы аз түнкү жол менен уруп баратканда, Аманат Карабеттин телефонунан өз телефонуна чалса чакырык кетип, арт жактан дыңылдаган үн чыгып, кылчайып караса, ал өчүп күйө полдо көмкөрөсүнөн жатыптыр. Ала калып көз жүгүртсө, Арзуудан 10 жолу, Нуркыздан 7 жолу чакырык келиптир. Чалбай анан кантишмек, эки деле аэропортко чыгып кетишмек да. Чалса Арзуу сүйүнгөнүнөн кыйкырып жибергени менен ыйламсырай сүйлөдү. Бир жумуштар чыгып кармалышканын, азыр 10 мүнөттө жетип барышаарын айтып сооротду. Бара түшкөндөрүндө Карабеттин телефону үн чыгарды эле Аманат басып койду. Бирок кайра шыңгыраганында караса мурункудан башка бирөө чалып атыптыр. Демек аларды да издей башташты. Бул чалуулар жамандыктын жышаанындай сезилгендиктен Аманат телефонду терезени ачып ыргытып жиберди. Минтип катуу шашып келгендери менен эшиктин алдына жеткенде буйдалууга туура келди. Анткени жана Карабеттерден тепки жегенде кебетелери жакшы эле кетиптир. Бөлөк көзгө көрүнбөгөн жерлери жанчылганын айтпаганда да Аманаттын көйнөгүнүн жакасы айрылып, мойну көгөрүптүр. Жанызактын көзү кызарыптыр. Эртең көгөрчүдөй. Үйдөгүлөргө мындай көрүнүүгө болбойт эле. Бирок убакыт шаштырып жатса эмне кылышмак? Жанызак бул кебетеси менен үйгө кирбей эле коюуну чечип, көйнөгүн Аманатка чечип берди.
Аманат үйгө эч нерсе болбогондой кирип, жумуштар чыгып калып кечиккенин айткыч эле жаман ишке кириптер болгонун сезимтал аялзаты билип койду. Дале болсо Алмакан апаны сарсанаа кылбаш үчүн Аманат эч нерсе болбогонун кайталады. Арзуу такыбады. Даяр турушкандыктан дароо эле коштошууга өтүштү. Көптөн бери чогуу жашап, эне баладай боло түшкөн небере келини болгонунан кийин ого бетер ынагына тарткан Арзуу менен Алмакан апа бекем кучакташа ысык коштошуп, көзүн жашка чайышты. Аманатка кезек келгенде бүткөн бою калчылдап турган кары кемшеңдей ыйлап зыңгыраган жигитти бир саамга кучактап туруп, бетинен өөп, мойнунан жыттап, бошото берип жалбарыңкы сүйлөдү. Жакшы бар, каралдым. Ак жолуң ачылсын. Арзуу мөгөң бактылуу болгула. Намыстуу болуп, тектүү жердин уулу экениңди унутпа. Байкуш кары айтар сөзүнүн аягына чыга албай бошошту. Бул чүкөдөй кемпирдин камкордугуна, мээримине бой салбаган, өзүн оолак кармап жүргөн Аманаттын көңүлү бул ирет кандайдыр бир жибип кетти белем. Эми карыны өзү да кучактап, апа, жакшы туруңуз, бизден камсанабаңыз, деп кандай айтып жибергенин билбей да калды. Ааламга келгенинде эле адашкан небересинен ушул апа деген гана сөздү күтүп жүргөн кары эми өзүн кармана албай шолоктоп, бүткөн бою калчылдай баштаганда Нуркыз эки ийинден астейдил кармап өзүнө тартып, жөлөп таяй бөлмөсүнө алып кирип кетти. Бул жердегилердин Алмакан ападан башкасы аэропортко барып узатышмак. Андыктан дароо эле жөнөп кетишти. Арзуу бир туугандары менен башка машинага түштү. Жанызак айдаган Нуркыздын машинасында унаа ээси менен Аманат баратты. Сезимтал аялзаты катары экөө кандайдыр бир чуулгандуу ишке кириптер болгонун байкаган Нуркыз мындай чыкканда эле эмне болгонун сурады. Эч кандай деле олуттуу иш болбогонун айтышса, баары бир эле ишенбесине көзү жеткен Аманат өзүнүн эле теңтуштарынын арасында анча-мынча тентектиктер болуп кетип, ошолорду териштирип жүргөнүн айтып, дагы да калыпты койгулаштырууга туура келди. Аэропортко жеткиче саат 3төн өтүп кеткендиктен жолоочулар узатуучулар менен коштошуп, дароо эле катталуу залына өтүүгө туура келди. Алыс жака алгачкы жолу чыгып жаткан Арзуу баары менен көзүнө жаш ала ысык коштошту. Аманат болсо дагы бир жолку мелдешке жөнөп жаткансып салкын кош пеш айтышты. Ал тургай кучагына бекем кыскан Жанызакты да жон гана далысынан таптап койду. Арзуунун бир туугандары жөнөп кетишти. Нуркыз менен Жанызак экөө каттоодон өткөндөн кийин кетмей болуп туруп калышты. Каттоодон биринчи Арзуу өтүп, андан кийин кезек Аманатка келгенде ал чөнтөктөрүн кайсалап паспортун таппай калды. Төш чөнтөгүнө салган жеринде жок болуп чыкты. Эки жаш эмне кылышаарын биле албай туруп калышты. Шаштырган аэропорт кызматкерлерине абалды түшүндүрүшсө угушкан жок. Арзуу чебелектеп алардын башчыларына чейин барганга аракеттенди. Бирок буга да жол беришпеди. Убакыт улам зымырап, ан сайын кызматчылар Аманатты шаштырып, паспорту менен каттоодон өтүүсүн, а болбосо жумушка тоскоол болбой чыгып кетүүсүн талап кылышты. Абалды түшүндүрүп, билетти көрсөтүшсө да угушкан жок. Акыры бул кызматчылар өзүлөрүнүн жетекчисин чакыртышты эле ал паспортсуз учууга жол берилбестигин так кесе айтып түшүндүрдү. Аманаттын уча албасы белгилүү болгондо Арзуу мен да анда калам деп чыкты. Эми Аманат аны учуп кете берүүсүн, өзү эртең эле артынан барып калаарын айтып көндүргөнгө аракет кылып далбастады. Арзууш, сен кете бер. Мен эртең эле артыңдан жетип барам. Баары жайында болот, коркпо. Аэропорттон Али деген түрк тосуп алат. Ал менин атым жазылган кагазды көтөрүп турат. Кыргызча жакшы эле түшүнөт дешти. Паспорту жоголуп кетип келе албай калганымды айтсаң туура түшүнүп, жашай турган батирибизге жеткирип коет. Анан мен барып калам. Мен футболума кирем. Сага да жумуш таап беребиз дешкен. Буюрса анан бияктагыдай эле жыргап жашай беребиз. Акчабыз деги бар. Бир да коркпо, баары жайында болот, деп кучактай калып, бетине тийгизе ысык деми менен өтүндө эле ак көңүл Арзуу аз-маз жибигени менен бир нерседен шекшип турду. Сөзсүз эртең барып каласыңбы? Паспортуңду таппай калсаңчы? Андан көрө чогуу эле учурсак болмок. Жана жоголуп кеткениңде бирдеменин ичинен чыккан жоксуңарбы?
Сенин жакка сайрылган көйнөгүңдү жанызак кийип алыптыр го. Мойнуңда көгөрүптүр. Аку, эгер биякта кандайдыр көйгөй жаралган болсо, ачыгын эле айтчы. Бүтүрүп коюп чогуу баралы. Арзуш, жана кечиккенимде классташтардын ызы чуусун эле тыйып жүрдүм. Акмактар ичип алышыптыр. Жаш балдардай болуп чукчуңдаша кетишкенде ортого түшсөм мага да асылышты. Араң ажыратып жайгаштырдык. Андан башка эч нерсе деле болгон жок. Паспорт ошондо түшүп калган окшойт. Сен эч коркпой бара бер. Анын үстүнө түрктөр күтүп жатышпайбы? Жок дегенде сен барып келбей калган себебимди түшүндүр. Эч нерсе эмес. Кийинки оюн бир жумадан кийин. Жетишем. Телефон деген бар да, чалышабыз. Билбейм, Аку. Менден бирдемени жашыргандай эле болуп атасың. Эгер бир жумага чейин келбечи болсоң, айтып коеюн. Кайра келе берем. Келе бербейсиң, Арзуш. Анткени мен ашып кетсе 2 күндүн ичинде барып калам. Баары жакшы болот. Буюрса дечи, Аку. Буюрса, бара кой эми. Эң негизгиси өзүңдү сакта. Мен сени сүйөрүмдү эч качан унутпа. Ак жол, бактылуу бол, жаным, деп Аманат жарын кыса кучактап жаагынан сүйдү. Эмне деп эле атасың, Аку? Бактылуу бололу дечи. Мен сенсиз бактылуу боло албайм, билесиң да. Эмне эле экинчи көрүшпөчүдөй сүйлөп атасың? Деп Арзуш боюн тарта берип Аманаттын көзүнө тигилди. Кечирип койчу, жаным. Эмне деп атканымды өзүм да билбей калдым окшойт. Ак жол, жакшы жет. Бараарың менен чалып кой, деп Аманат колуктусун кучагынан бошотту. Бара кой, күтүп атышат. Жакшы кал, Аку. Эртерээк келип кал, күтөм, деп Арзу бир кадам артка кетенчиктей түшүп, 2 жаштын коштошуусун чыдамы кете карап тургандарды карай жөнөдү.